Assalamu алейкум, урматтуу Чыңбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн биз ошо мекендештерге өтө пайдасы тийип келе жаткан Чымбай YouTube каналынын ээсин бүгүн студиябызга чакырдык. Чымбай YouTube каналы негизи Москвадагы машиналарды алуу сатуу боюнча акысыз жарнамаларды чыгарып келет. Бүгүнкү маегибиз ошол Чымбай YouTube каналынын ээси Айбек мырза менен маек болмокчу. Андыктан каналга катталып, группа менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Assalamu alaikum Айбек, хош келсин. Ва алейкум ассалам, рахмат. Ассаламу алейкум мекендештер, амансыздарбы? Орозо ай майрамыңыздар менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, хош келсин. Бир жолу анан ошо Чымбай YouTube каналы кээ бирде ошо 10 машинага чейин продажа чыгартасыздар да, акысыз. Мекендештерди ошо машина сатам дегендерди акысыз чыгарып келетесиздер. Негизи ошо Чымбай YouTube каналын баштаганга канча жыл болду? Анан ошо Москвада, именно Москвада ошол машиналарды канча жылдан бери чыгарып келесиздер? Каналым боюнча тааныштырып кетейин биринчи. Өзүм ошо Ош шаары Өзгөн район Чымбай деген айылдан болом. Каналдын аты ошол өзүм айылым атынан коюлган. Атым өзү Айбек, көп эле ушу Чымбай дешет да меничи. Өзү атым Айбек. Эмеде каналда Чымбай айылдан койгом. Машина боюнча мен Кыргызстандан баштадым. Кыргызстанда авторынок тартат элем. Ош, Жалал-Абад, Бишкек 2 жылдан бери тарткам ал жактачы. Кийинки учурларда ушу Москвага келип, бул жактан да азыр акысыз өзүбүздүн кызматыбызды көргөзүп атабыз келген машиналерге. Мекендештерге. Бул жерде машиналар жок, көбүнчө онлайн да машина продажа. Бул жерде ушундай экен. Онлайн түрүндө сатылат экен көпчүлүк машиналерчи. Эми онлайнда жакшы экен да, биз деген бардык жерин көргөзүп, айтып, деп түшүндүрүп, өзү барып көргөндөй болот. Өзү барып көргөндөй болот да, көпчүлүк эле үйдөн отуруп көрүп, жакса келип чалат. Баардыгы удобный да эми. Негизи өзүңөр таксиде иштейсиңерби? Өзүм арасында такси кылам. Көбүнчө ушу YouTube менен. Машина боюнча кенен түшүнүк бар. Буюрса колдон келишинче баардык информацияны айтып бергенге аракет кылып атам. Ошо машина сатам дегендер кайсыл жакка алып барыш керек? Же өзүңөр барасыңарбы? Ошо боюнча маалымат берсеңиз. Мындай, азыркы учурда баардыгын метро Строгиного чакырып атам. Ошол жерге келсеңиздер, метро Строгинода реклама бекер, баардыгын чакырып атам. Адрестерди коюп койгонмун. Метро Строгино бекер. А эгер кел албайм дегендер болуп калат да. Үйгө келип тартып кет дегендер. Тартып кет, ушул жерде машина турат, тартып кет дегендер болот. Эми алардын жол акысын алып, анан кийин барам. Негизи силердин адресиңерге алып келсе акысыз, анан ошо башка жака барып чакырган болсо жол акылыңарды аласыңар. Ооба. Анан кетет, ошолорун алабыз. Машиналар акыркы уктарда өтө эле көп чыгып атат да, силердин ошо бекер үчүнбү билбедим го, бирок тез дагы сатылып кетти да. Тез дагы сатылып кетти. Анан баасын дагы ким өзүңөр аралашасыңарбы? Ошо машина тез сатуу үчүн. Ооба да, машиналар азыркы учурда күнүгө кээде 10 машина келип калат, кээде 2-3 машина келип калат. Бирок күнүнө бир 2-3 болбой калганда чыгып атат продажагачы. Машина ушундай азыркы учурда ушундай болуп кетти, көпчүлүгү онлайндан сатыпчы. Баасына аралашабыз, албетте. Көпчүлүгү келет, өтө кымбат мааларды коет да, машиналардынчы. Анан эми ар бир адам эле өзүнүн буюмун эч качан арзан саткысы келбейт да. Келген адамдычы, машинеси бар адам бардыгы эле түшүнсө керек, эми көп эле машинеси бар да. Эч качан алган машинесин арзан бергиси келбейт да. Базарга карап коет, кээ бирлер базардан бийик коет. А ошол именно базардан бийик 100 000, 200 000 койгондор дагы бар да. Айтам, ошолорго чыпырат. Өтпөйт бул баары. Бул баары өтпөйт. Бирок ошол эл эле комментарий жазып айтып коет да баасын. Эл эле астына жазып эле комментарийге кирсе эле бул машина мынанча кымбат экен деп элдер жазып коет. Бирок ол машинасы өтпөйт да. Кайранан кийин башка каналдарга барат, анан бул болот ошентип. Өзүнүн машинасынын историясын бүтүрүп алат да, мындай айткандачы. Анан мына көбүнчө ошо Москвадасында аресте же болбосо штраф бар, бир ушундай машиналар, запретте машиналар болуп калат да. Ошолор дагы бир тартканда кандай элге айтасыңарбы ачык? Же кандай болуп калат ошолор? Ооба, машина келгенде сөзсүз биз автотекасын текшеребиз. Автотекасын текшерип, бардык информацияны ДТП, арест баягыларын айтам. Сүйлөп кетип атып эле арест бар экен. Арестте болгон машина болсо айтам. Арестте бар экен, мынанча. Анын жагын эске аласыңар. Көпчүлүк машиналар келгенде эле өздөрү билбейт да, машинанын ээлеричи.
текшербей эле алып минип жүрө берген болот, же алып ошондой эле алып алган болот. А мен келгенде сөзсүз текшерем автотекаданчы. Машинесин историясын текшерип туруп, анан чыгарам. Аресте болуп калат, кээ бирлери башын кармап кеткендер да болот. Мен билбей жүрүпмүн депчи. Машинеси 500 000 боло турган болсо, мында орто цифрмен алган болсо, кээ бирлериники ошондой 500 000 аресттегилер да болуп калат. Кээ бирлери 100 000 аресттегилер болуп калат. Ошолор дагы айтабыз. Ушундай болуп бар экен. Мынанча ДТП'си бар экен, красный ДТП'си бар экен, бул жагынан желтый ДТП'си бар экен. Мына бул жерлер ушундай болуптур. Баардыгын толук маалымат бересиңер. Колдон келишинче келген машинаны сөзсүз эми элге дагы көргөндө дагы уверенный болуп көрөт да. Алганда барып машинаны мына жакта текшерип туруп, бирок баардыгын айтмакчымын, аларда дагы өзүңүздөр сөзсүз 250 рубль турат. Автотека текшерип отчетучу. Текшерип алып туруп, машинаны башка жактан алганыңызда деле текшериңиздер. Көпчүлүгү текшербей алып алып, анан ошо аресттегилердин билип калып кийин сатууга чыгарганы келишет. Ошолорго айтмакчымын, машинаны аларда сөзсүз текшериңиздер историясынчы. Историясын текшериңиздер, баардыгын байкап туруп анан алыңыздар. Анан мына натлека боюнча таксиден чыгарып атпайсыңарбы? Ошо натлеканын ичиндегилерге ким жооптуу болуп калат ошондо? Ошону аларман адам айтасыңарбы? Мен натлеканын ичиндеги сызыктарына, чириктерине же какой-то бир нерселерине мен жооп бербейм деп. Ооба да. Мен машинанын наклейканын ичиндеги нерсесине жооп бербейм. Алармандарга айтам. Видеодо айтасыңар. Тартып ичинде эмне бар экен мага караңгы да. Юридический жагын текшерип берем. Юридический жагынан полный айтып берем. Арестте алып берген. Наклейканын ичинде дальше нарагында ходовой частарын билбейм да эми. Мотор коробкаларын айтам, сурайм. Өзүм колдон келишинче текшерем дагы, айтып, ушундай экен. Көбүнчө пробеги түрүлгөн болот, аркагачы. Аларын да айтам. Пробеги оригинал экен. Эмеси оригинал экен депчи, бардык жерлеричи, болгон жерлер. Пробегтер түрүлгөн болсо, аларды айтам. Пробеги түрүлүп турган чага бунда текшериңиздер. Наклейканын ичиндегиге жооп бербейбиз. Аларман эми өзү текшерип туруп алат да анычы. Анын ар бир наклейкасын сыйрып отурбайбыз да, бизге сыйрытпайт деле ушундай кылат да. Колдон келишинче юридический жагын текшерип берем да. Мен көпчүлүгүн. Азыр мына Москвада иш алып баратасыңар, Москва облусу боюнча келгендер неме кылышат да. Силерге кайрылып сатат машинаны. Анан ошо алдын ала YouTube'га чыгарбай мага жөнөт дегендер да болобу? Болот. YouTube мага жөнөт дегендер болот. Олорго жок дейбиз, эмне дейбиз? Биринчи эл көрсүн. Эл көрсүн. Пешене дейсиңер. Пешене. Ким биринчи жетишсе алса. Ким биринчи жетишсе ошолор алат. Эми көпчүлүгү алып сатарлар эле алып коет экен да машиналардычы. Биринчи чыккандар алып сатарлар. Акчалар көп да аларда. Алып сатарлардачы. 5 000, 10 000 аларга көп деле оюнчук эмес. Мындай эле акча болуп калат да. Машинени чат го, машина мен мисал чыгарам да. Карап күтүп отургандар болот. Азыр машина чыгабы экен депчи. Же баягы YouTube'дан коңгуроonu басып койсоңуздар, сразу машина чыкканда келет да. Аны билишет эми. Машина келгенде эле жакшы машинаны түшүнүшөт да, алар уже бир көрүп эле кузовтан байкашат. Историясын текшерип коюшат. Анан кийин ээсине чалып туруп эле 5 000 же 10 000 задада которуп коет экен. Машина сатылды деп койчу депчи. Ушундайлар болот. Анан берки карапайым машина эми баягы 1 саат 2 саатта сатылып кетип атпайбы? Азыр чыккан машиналар, жакшы машиналар мен көптөн бери көрүп келатам ошону. Жарым жылдан ашык тартып атам ошо мен сентябрдан беричи. Чыккан машина жакшылар эле сразу эле кеткенден бир 2 сааттан кийин чалат барат, машина сатылды, рахмат, алып коюңуз. Кетти. Эми өзүм көзүм менен көрүп калгандар да болуп атты. Сразу эле задада которуп коюшат. Машинаны келип текшеришет, биринчи алып сатарларчы. Анан жакпаса 5 000 күйүп кете беришет экен. Ушундай жаган бар экен да. Анан мына телефондо дагы жиберишеби? Мисалы башка областта туруп алып, же болбосо мындан WhatsApp'тан жиберип чыгарып койчу деп. Чыгарып койчу дегендер болот. Анан көпчүлүгүн текшерем. Текшерип туруп, баасы туура келгендерди чыгарып берем. Баасы туура келгендер. Баасы туура келгендер. Эми баасында да аралашам менчи. Бирок бул машина мындай şu bağda bolot at bular, orta bağda. Анан эми көпчүлүгү ушундай кылып чыгарып бере берчи деп алыстан келип калышат да. Анан айтам, бирок эми комментарий жазат элдер. Ушундай деп. Анан эми келген машинаны бар кете бер, тартып албайм деп койбойм да. Эми колдон келишинче азыраак кылып болушунча чүргөнгө аракет кылам, бирок аны тартып чыгара берем. Ол деле машинесин саткысы келет. Анан слишком 500 000 койгондор бар го. Олорго айтам, брат, кой дейм да. Өтпөйт баары.
эми 200 миң нарак берагын чыгарып берем. Мисалы 1 миллионго машина сата турган адам 1 миллионго чыгарса, эркелер деле сурап эле барып 1 миллионго албайт да, сурайт да. Базарда бул эми. 800 миңге бер дейт. Бирөө 850 миңге бер дейт. Адамдын машина саткан адамдын тилин тапса, баягы машина жүзмө-жүз көрүшүп туруп сүйлөшсөңүздөрчү. Кадимкидей телефонго караганда эми жүзмө-жүз көрүшүп түшкөндө жакшы түшөт экен да. Көрүп келатабыз. 100 миңге чейин түшүшөт да машинаны көрүп турупчу. Айтат, билген мына жери мындай экен, бул жерине коюп бергиле. Ушул жерлери бар экен иштери дегендерге өздөрү деле түшүнүп, бир келишимге келип турган түшүп берип атышат да. Урматтуу мекендештер, Москва жергесинде онлайн продажа жүргүзүп келе жаткан десек дагы жаңылышпайбыз. Ошол Чымбай YouTube каналы, Чымбай YouTube каналынын ээси Айбек мырзабыз бүгүнкү эфирибизде конокто болду. Көбүнчө биздин Кыргызстанда машина базарлары болсо, негизи бул жерде машина базары жок, только автосалондор бар. Анан ушул биздин кыргыз мекендештер көбүнчө ошо онлайн сатып келди. Машина алам дегендер же машина сатам дегендер Чымбай YouTube каналына катталып коңгурочо басып койсоңуздар, биринчиден болуп көрөсүздөр жана ошо машина боюнча кенен маалыматты ушул иниңиз кенен маалыматты менен чыгарат. Баасын дагы жана ошол кемчиликтерин дагы арест болсо арест деп айтат, же болсо штраф болсо штраф деп эле айтып, болгон ошо юридикалык жактарын толук берип өтөм деди. Андыктан ушул Чымбай YouTube каналына катталыңыздар. Машина алам, сатам десеңиздер, күн сайын чыгып турат. Эгерде сиз акысыз машина тарттырам десеңиздер, жарнама Чымбай YouTube каналы сиздер үчүн ар дайым кызмат кылмакчы. Акырында эркин микрофон берип койсок. Ооба, келиңиздер туугандар, сиздердин кызматыңыздардабыз. Рекламабыз бекер, Строгиноодо тартып атабыз. Бааларды койгондо да жакшылап өзүңүздөр да ойлонуп коюңуздар. Не дегенде көпчүлүк азыр бааларын билишет, кайсы машина кандай турушат, ошону көп айтмакмын. Мага да капа болбоңуздар, мен дагы эл тарапым да. Берки элдин да көңүлүн оорутпай турган, сата турган адамдын да көңүлүн оорутпай турган кылып сценарийлерди чыгарып берем да, колуман келишинчечи. Аларда текшерип алыңыздар, сөзсүз 250 рубльдан аянбаңыздар. Автотеканын отчету ошондой эле 250 рубль болот. Аянбай текшерип алсаңыздар, кийин сатарыңыздарда дагы кыйналбайсыздар. Көпчүлүк текшербей алат дагы. Анан 500 миллион аресттеги машиналарды алып жүрө беришет экен. Мага көп келип атат андайларчы. Кийин мага келгенде эле текшерип калат. Ушундай болуп атат. Азыр буйруса 24 миңге жетип калдык. 24 миң подписчик чогултуп калдык. Анан айтып кетчү нерсем бир эле YouTube эмес меники. Машинага келген адамдын машинесин болушунча ошол машина соцсеттердин бардыгына сатылганга аракет кылам. Телеграмга чыгарам. Телеграмыбыз бар, группабыз Чымбай ТВ десеңиздер, Телеграмдан да чыгат. WhatsApp группам бар. Бардыгын ссылкаларын ошо коммент, ар бир видео кирген сайын ссылкаларын комментарийге жазып прикреплять этип коем да. Ошол жактан кире берсе болот. Анан TikTok'у бар. Ушул болушунча машинеси сатылганга аракет кылам. Ошон үчүн мен TikTok'ко киргизем сиздердин машинеңиздерди, WhatsApp'ка киргизем группага и Telegram, анан YouTube. 4 жактан көргөндө ошо машина 1 саатта сатылып кетет да. Бир эле YouTube менен бир эле YouTube эмес экен, Урматтуу мекендештер, бир эле YouTube канал эмес экен, ошо Telegram баракчаларына, TikTok баракчаларына, WhatsApp группаларга дагы ошол сиз машина сатам десеңиз, ошол жакка бүт акысыз тартып ошол жактарга дагы жүктөп берет экен. Андыктан Чымбай каналынын мен номерлерин ушул жерге коюп койдум экранга. Байланышып машина сатам десеңиздер, байланышып барып тарттырып YouTube каналына, бир эле YouTube каналына эмес, TikTok, Telegram жана WhatsApp группаларына дагы таратып машинаңыздарды сатып бергенге аракет кылат экен. Андыктан урматтуу мекендештер, Чымбай каналына катталыңыздар, жакшы ой пикир жазып, ар дайым ошол жакта болуп машина алам, сатам дегендер ошол жакта болуп турсаңыздар, сиз балким биринчиден болуп арзан машинаны шарттан алып калышыңыз мүмкүн. Учкунбек каналы ар дайым ушу мекендештерге зарыл болгон маалыматтарды бөлүшүп жүрө бермекчи. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Баарыбызды Кыргызстанга эсен аман баруу жетүү насип этсин. Такси Москва, Казахстан. Чек арага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чек арада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жоготуп алсаңыз, чек арадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68 83. Акыл.